Казакстан өнүгүүнүн жаңы баскычында. Мында адам капиталы, жасалма интеллект жана технологиялык модернизация барган сайын чоң роль ойнойт. Туруктуу өнүгүүнүн жаңы багыттары тууралуу бүгүн Казакстандын стратегиялык изилдөөлөр институту уюштурган улуттук аналитикалык борбор форумунун катышуучулары сүйлөшүштү. БУнун Казакстандагы өнүгүү программасынын туруктуу өкүлү Катержина Ваверниянын айтымында өлкө санариптик негизин бекемдеп, эл аралык рейтингтерде позициясын жакшыртты. БУнун электрондук өкмөттү өнүктүрүү индексинде республика 24-орунга көтөрүлүп, алдыңкы 25 өлкөнүн катарына кирди. Санариптик инфраструктура кеңейүүдө, электрондук мамлекеттик кызматтардын саны жана технологиялык өндүрүштөрдүн үлүшү өсүүдө. Казакстан буга чейин бекем санариптик инфраструктураны түзгөн. Эми бардык элементтерди бири-бири менен кантип байланыштырууну түшүнүү маанилүү. Бул инфраструктураны камтууну жана жеткиликтүүлүктү натыйжалуу мамлекеттик башкарууга жана жарандардын кеңири катышуусу менен башкарууга кантип айлантыруу керек. Мындан ары өнүгүүгө өбөлгө түзүлөт. Ошол эле учурда адам капиталы бул социалдык фактор гана эмес, өлкөнүн экономикасына эң маанилүү инвестиция экендигин түшүнүү керек. Эми басым жеткиликтүүлүк жана камтуудан сапатка которулат. Бул айрыкча билим берүүдө байкалат. Жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу гана эмес, экономиканын муктаждыктарына жооп берген билимге жана көндүмдөргө ээ адистерди даярдоо маанилүү. So all these issues are very connected. БУнун Казакстандагы туруктуу өкүлү Башууна айынын 23-өндө өтө турган курултайга шайлоо өлкөнү масштабтуу реформалоонун жана ырааттуу модернизациялоонун бир бөлүгү экендигин белгиледи. Катержина Ваверниянын айтымында бул өзгөрүүлөр өлкөнү мындан ары өнүктүрүүгө жана мамлекеттик институттарды бекемдөөгө багытталган. Казакстандын стратегиялык изилдөөлөр институтунун мүдүрү Жандос Шаймарданов Казакстан бардык тармактардын туруктуу өнүгүүсүн көрсөтүп жатканын белгиледи. Айтымында азыр өлкөгө жаңы милдеттерди коюу жана жаңы күн тартибин түзүү керек. Ошондуктан жакынкы 5-10 жылга жана андан ары узак мөөнөттүү мезгилге стратегиялык артыкчылыктарды аныктоо маанилүү. Жаңы конституцияны кабыл алуу, жаңы саясий институттардын ишинин башталышы менен биз жаңы доорго кадам таштап жатабыз. Алдыбызда жаңы милдеттер турат. Ички жана тышкы кырдаалдардын өзгөрүшүн көрүп турабыз. Жасалма интеллектти активдүү өнүктүрүү. Бул азыр Казакстанда 1-номердеги күн тартип, билесиздер. Бул жыл санариптештирүү жылы деп жарыяланды. 1 жылдык күн тартип эмес. Ал кийинки жылдарда уланат. Ал мындан ары өнүгө берет. Жасалма интеллектти мектеп билим берүүсүнө киргизүү боюнча атайын жарлык кабыл алынгандыгын да билесиздер. Ошондуктан күн тартиби абдан кеңири.